Жер бетиндеги топон суу 40 күнгө созулду. Суу көбөйүп, кемени көтөрдү. Кеме жерден жогору көтөрүлдү. Суу болсо күчөп көбөйгөндөн көбөйө берди. Кеме суунун үстүндө калкып калды. Суу жер бетинде күчөгөндүктөн асман астындагы бардык бийик тоолор суу астында калды. Суу тоолордон 15 чыканактай жогору көтөрүлүп, аларды басып калды. Жер бетинде кыбыр эткен бардык тирүү жандар, бардык мал, канаттуулар, жырткычтар, жер бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, бардык адамдар өмүрүнөн ажырады. Кургактыкта жашаган өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын бардыгы кырылды. Жер бетиндеги тирүү жандын бардыгы кырылды. Адамдан тартып айванга чейин жер бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асмандагы канаттуулар бардыгы кырылып, жер бетинен жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирүү калышты. Суу жер бетинде 150 күн күчөп турду. 8-бөлүм. Кудай Нухту аны менен кемеде болгон бардык малдар менен жаныбарларды эстеп, жер бетине шамал жиберди. Ошондо суу тартыла баштады. Туңгуюк булактар менен асман терезелери жабылып, асмандан куйган жамгыр басылды. Суу болсо акырындап жер бетинен кайта баштады. 150 күндөн кийин суу тартыла баштады. Кеме 7-айдын 17-күнү Арарат тоолорунун үстүнө токтоду. Суу 10-айга чейин тынымсыз тартылып, 10-айдын 1-күнү тоо чокулары көрүндү. 40 күндөн кийин Нух кемедеги өзү жасаган терезени ачып, бир карганы кое берди. Карга кемеден учуп чыгып, жер кургагыча учуп келип турду. Андан кийин суунун жер бетинен тартылганын билиш үчүн көгүчкөндү кое берди. Бирок көгүчкөн бутун коерго жер таппай, кемеге кайрылып келди. Анткени бүт жер бети дагы эле суу эле. Нух колун сунуп, көгүчкөндү кармап кемеге киргизип алды. Анан дагы 7 күн кое туруп, көгүчкөндү кайрадан кое берди. Көгүчкөн ага кечке маал кайрылып келди. Анын тумшугунда зайтун дарагынын жаңы үзүлгөн жалбырагы бар эле. Ошондо Нух жер бетинде суу тартылганын билди. Ал дагы 7 күн кое туруп, көгүчкөндү кое берди, бирок ал ага кайрылып келген жок. Нух 601 жашка чыкканда, 1-айдын 1-күнүнө караганда жер бетиндеги суу соолуду. Нух кеменин үстүн ачып караса, жердин үстү кургап калыптыр. 2-айдын 27-күнүнө караганда жер кургады.